Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенге болгон 2 күндүк жумуштуу сапарын Кызылкыя шаарындагы шифер заводунун ишмердүүлүгү менен таанышуудан баштады. Ишкананы кыдырууда анын учурдагы иши, өндүрүштү мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү пландары талкууланды. Шифер заводунун курулушу 2019 жылы башталып, акыркы 2 жылдан бери өндүрүш чыгара баштаган. Заводду курууга жалпысынан 350 миллион сом инвестиция тартылып, жылына 3 миллион даана шифер өндүрүлөт. Жумушчулар негизинен жергиликтүүлөрдөн тартылып, аймактагы жумушсуздукту кыскартууга жана Кызылкыя шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да салымы бар. Примерно 150-160 адам иштеп атат азыр. Айлыктары жакшы эле, жакшы ачылды, вакансиялар пайда болду. Азыр балдар иштеп атат, айлыгы жакшы. Үйдүлө энди семейный бюджетке жакшы болуп атат. Айлыгы ham позволяет азыр данный момент. Biz ушул арендага берген жерибизге жылына 12 айдын ичинде 200 миңден ашуун акча төлөйт. Ошондой эле подоход, соцфонд, өздөрүнүн тийиштүү налогтору бар. 204 миң жылына ушундай налогторду төлөшөт. Анан биздин элибизге эмнеси жакшы болду? Шифрдын мурда канттан алып келип жүргөн болсок, азыр мына өзүбүздөн эле Кызылкыя шаарынан базарларда толук кандуу сатылат. Акылбек Жапаровдун кийинки иш сапары өткөн жылдын август айында ата мекендик инвесторлордун жардамы менен иши кайрадан жанданган Айдеркен сымап комбинатында уланды. Комбинатка 36 миллион сомдук каражат сарпталып, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Учурда 400дөн ашуун жумушчу туруктуу иштеп жатат. Буга чейин жылына 1000 тонна рууда кайра иштетилип келген болсо, акыркы 3 айда эле 7 эсе көп рууда чыгарылды. 5000 метр проход көтөбүз, баягы бир горизонтту сууду сордургандан кийин 34 тонна сымап, 194 тонна сурма чыгарабыз, 5000 тонна филарит. Бул филарит Россияга, Украина, Беларусьга абдан керек. Электрод чыгарат да биздин филариттенчи. Андан соң Кадамжай шаарындагы сурма комбинатынын ишмердүүлүгү менен таанышкан министрлер кабинетинин төрагасы өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө жана шарттарды түзүүгө кыргыз өкмөтү даяр экенин белгиледи. Айдеркен, Кадамжай жана Майлуу суудагы 3 ири заводду иштетүү боюнча пландар бар экенин айтты. Айрым айылдарда кой сарайларда талап кетти бирден кирпич менен. Бул жерде килейген заводдорду ошо металлоломго сатып ийбестен кайтарып келген экен. Ошо менетинин баары жакын арада акталат деп мен эсептейм. Biz özüstün dagы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, акчабыз бар. Инвесторлорго керек болсо банктардан кредит алып берүүгө, же болбосо өзүбүздүн акчалар менен жардам берүүгө да даярбыз. Таза продукциясын экспортко чыгарат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жумушчу сапарынын 2-чи күнү Баткен шаарында министрлер кабинетинин көчмө жыйыны менен уланды. Анда негизинен Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамдын аткарылышы талкууланды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.